Садыр Жапаров 16 майда Москвага барат. Президент Садыр Жапаров Москвада ЖККнын саммитине катышат. Бул тууралуу өлкө башчынын маалымат кызматынан кабарлады. Президент Жапаров саммитке төрагалык кылуучу тарап Армениянын чакыруусу менен 16 майда Москва шаарына барат деп айтылат билдирүүдө. Иш-чаранын жыйынтыгында Жамааттык коопсуздук келишими уюмунун 30 жылдыгына байланыштуу бир катар документтер кабыл алынмакчы. Булак Спутник Кежи. Министр Бейшеналиев журналисттин алдында эмне үчүн шымын чечти. Саламаттыкты сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиев журналист Лейла Саралаевага маек куруп бир катар суроолоруна жооп берди. Маек учурунда министр алтын балалыкта болуп жатканын жана ошол курулушта жүрүп бутунан жаракат алганын айткан. Ошондой эле министр шымын чечип алган жаракатын журналистке көрсөткөн. Мага дарыгер 2 ай жат деген, бирок мен 2 эле саат жаттым. 2 ай эмнеге жатмак элем дейт ал. Булак Говоритова. УКМК Тажикстан Республикасынын жарандарын кармады. УКМКга Тажикстан Республикасынын жарандары Сүлүктүү шаарындагы көмүр кампаларынын биринде мыйзамсыз жашап жана иштеп жаткандыгы тууралуу маалымат келип түшкөн. Анын негизинде ушул жылдын 29 апрелинде Сүлүктүү шаарында Тажикстан Республикасынын Согди облусунун Жаббар Расулов районунун Коргончу айылында туулуп өскөн 11 жаран кармалды. Бул факт боюнча 30 апрелде кылмыш жаза кодексинин мамлекеттик чек араны мыйзамсыз кесип өтүү менен сотко чейинки өндүрүш иши башталган. Кармалган тажик жарандары УКМКнын абагына киргизилди. Тергөө амалдары жүрүп жатат. Булак бара келди. Президенттин маалымат катчысы Эрбол Султанбаев 10 майда УКМК тарабынан кармалып, ошол эле күнү 1 май райондук сотунун чечими менен үй камагына чыккан Алексей Ширшев боюнча тактоо киргизди. Президент Садыр Жапаров Ширшев боюнча маалымат бергенден кийин Азимбек Бекназаров мамлекет башчысын кимдир бирөөлөр адаштырып жатат деген пикирин билдирди. Жыйынтыгында президенттин дагы Азимбек Бекназаровдун дагы айткандары туура болуп чыкты. Көрсө Ширшевга козголгон иштер болгон экен. Бирок 2015-2019 жылдары айып пул төлөп акталып чыгыптыр. Бул боюнча төмөндөгү маалыматтардан көрүүгө болот. 2021 жылы эч кандай издөөдө болгон эмес жана башка кылмыш иштери козголбоптур. Ошол үчүн президент кабыл алган деди ал. Буга чейин президент Садыр Жапаров Максим Бакиевдин жакын досу болгон Алексей Ширшевга эч кандай кылмыш иштер болбогонун, ага издөө да жарыяланбаганын айтып чыккан. Көп өтпөй мурдагы башкы прокурор Азимбек Бекназаров Ширшевга козголгон кылмыш иштери бар экенин айтып, президентти кимдир бирөөлөр адаштырып жатат деген оюн айткан. Булак Серепкежи. Кыргызстан менен Казакстандын депутаттары Кордайда жыйын өткөрүүдө. Бүгүн 13 майда Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңештин эл аралык иштер, коргоо, коопсуздук жана миграция боюнча комитети Казакстан Республикасынын парламентинин Мажилистин эл аралык иштер, коргоо жана коопсуздук боюнча комитети Жамбыл облусунун Кордай айылында биргелешкен көчмө жыйын өткөрүүдө. Иш-чаранын жүрүшүндө эки өлкөнүн парламенттик делегациялары Ак жол, Кара суу көзөмөл өткөрүү пункттарынын ишмердүүлүгү менен таанышты. Өткөрмө жайларынын жетекчилери отчет беришти. Андан ары депутаттар Кордай айылында биргелешкен жыйын өткөрүп, эки өлкө ортосундагы соода-экономикалык кызматташтыкты өнүктүрүү маселелерин талкуулашат. Айрыкча Эптин алкагында транспорттук логистикалык көйгөйлөрдү чечүү, Кыргыз Республикасынан келген жүктөргө карата Казакстан Республикасынын ыйгарым укуктуу органдары тарабынан контролдук инспекциялык иш-чараларынын тартибин жөнгө салуу боюнча сөз болот. Биргелешкен көчмө жыйынга депутат Чыңгыз Айдарбеков баштаган Жогорку Кеңештин эл аралык иштер, коргоо, коопсуздук жана миграция боюнча комитетинин мүчөлөрү Чолпон Султанбекова, Лейла Лурова, Адахан Мадумаров, Айбек Усмонов, Жылдыз Таалайбек кызы, Улан Бакасов, Нурлан Беказгалиев, Нилюфар Алимжанова, Рыспек Атажанов, Шайлообек Атазов жана Нуржигит Кадырбеков катышууда. Булак бара келди. Кыргызстандын тышкы иштер министри Тажикстанга барды.
Кыргызстандын тышкы иштер министри Жээнбек Кулубаев көз карандысыз мамлекеттердин шериктештигинин тышкы иштер министрлер кеңешинин кезектеги отурумуна катышуу үчүн Тажикстандын борбору Душанбе шаарына келди. Бул тууралуу ведомствонун басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка ылайык, отурумдун жүрүшүндө эл аралык жана аймактык күн тартибиндеги маселелерди талкуулоо, ошондой эле КМШга мүчө мамлекеттердин өкмөт башчылар кеңешинин жана мамлекет башчыларынын кеңешинин жыйындарына сунушталган чечимдерди кароо пландалууда. Мындан тышкары министр Кулубаевдин жумушчу сапарынын алкагында бир катар эки тараптуу жолугушуулар өткөрүлөт. Булак Говоритова. $550,000 пара алууга чектелген шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча Борбордук комиссиясынын мүчөсү Акылбек Эшимов 1-май райондук сотунун чечими менен акталды. Маалыматты Сереп медиа маалымат агенттигине аталган райондук соттон тастыкташты. Бишкек шаарынын 1-май райондук сотунун 28 апрелиндеги өкүмү менен Эшимов күнөөлүү эмес деп табылып, анын аракетинде кылмыштын курамы жок болгондуктан акталган деп айтылат маалыматта. 11 сентябрда БШКнын мүчөсүнө башкы прокуратура тарабынан жазы кодекстин 204 беренеси өзгөчө ири өлчөмдө жасалган жосундар боюнча шектүү катары кабарланган. Ал 1-май райондук сотуна жеткирилген. Сот кармалган жаранды тергөө учурунда УКМКнын тергөө абагына камаган. Январдын башында Бишкектин 1-май райондук соту Эшимовдун баш коргоо чарасын эч жакка чыкпоо шарты менен бошоткон. Булак Сереп кечи. Сузакта Кара Дарыя дарыясынын ортосундагы аралчада 2 сутка калып кеткен жаран куткарылды. Бул тууралуу Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматы билдирет. Такталган маалымат боюнча Кемпир-Абад суу сактагычынан 280 метр куб суу агып чыгып, арал айылынан агып өткөн. Кара Дарыя дарыясынын Кундузчу участогунун деңгээли көтөрүлүп, дарыянын ортосунда аралчада күрү чегип жүргөн эркек киши калып кеткен. Окуя 11 майда орун алып, Өзгөчө кырдаалдар министрлигине 12 май күнү билдирилген. Куткаруу иштерине жалпы 11 куткаруучу тартылып, алар кайык менен аралга сүзүп барып, 1962 жылы туулган эркек кишини жеке алып келишкен. Куткарылган жаранга алгачкы медициналык жардам көрсөтүлүп, туугандарына өткөрүлүп берилген. Абалы жакшы. Жеринде куткаруу ишин Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин орун басары Эделбек Кулматов көзөмөлдөгөн. Булак кабар кечи. Бетіне жақпай тұрғыла, бетіне жақпай тұрғыла. Бетіне жақпай бетіне жақпай тұрғыла, бетіне. Жип өзді байландырады. Ал келер. Болды, секін. Geldi oldu. Ошто өз өмүрүн кыюуга аракет кылган 17 жаштагы кыз куткарылды. Бул тууралуу Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматы билдирди. 12 майда 112 номерине Масалиев көчөсүндө курулуп жаткан көп кабаттуу үйдүн 11 кабатында бир кыз өз өмүрүн кыюуга аракет кылып жатканы тууралуу маалымат түшкөн. Жерине 4 куткаруучу тартылып, кызды түшүрүп, алгачкы медициналык жардам көрсөтүшкөн. Андан соң Ички иштер министрлигинин кызматкерлерине өткөрүп беришкен. Булак Марал ФМ.